Ош авто бекетинде өзгөчө саамалык 30га жакын жүргүнчү жаңы гана жанданып ишке түшкөн Ош Наманган Касансай маршруттук каттамы аркылуу сапарга чыгууда. Алар Достук чек ара көзөмөл бекети аркылуу Өзбекстанга өтүп, андан ары Касансай районуна чейин жол жүрүшөт. Ал жерден кыргыз-өзбек чек арасындагы Баймак көзөмөл бекети аркылуу Жалал-Абадтын Алабука районуна өтүп кетишет. Мурун Сайыз убагында Ош Алабука каттап жүргөн. Анан кийин кандайдыр бир себептен убактылуу жабылып калган. Азыркы айла ошону эки элдин достугу болуп, бири-бирине карым-катнаш болуп, ушу узун жолду кыскартып, азыр жаңыдан баштап элге дагы жакшы, башка немеге дагы жакшы кылып, ушу маршрут ачылып атат. Биз биринчи клиентлери Биз биринчи жүргүнчүлөрү болдук. Дароо эле бир маршрут болуп толдук. Азыр Касансайга жүрүп кетебиз. Жол акылары дагы капчыкка ылайыктуу, өтө кымбат эмес. Эми бул каттамдын ачылганы эки элдин достугун, ынтымагын бекемдейт деп кубанып турабыз. Каттамдын жанданганы эң ириде жүргүнчүлөрдү жол азабынан арылтты. Маселен, буга чейин Оштон Жалал-Абадтын Алабука районуна барчулар 8-9 саат жол жүрүп убара тартышчу. Эми жаңы каттам ачылганы 3,5 саатта дарекке жетип барышат. Ош Наманган Касансай каттамынын узундугу 170 чакырым. Кошунабыз менен каттамдарды жаңылаштырдык. Мурун бар болчу, Сайыз мезгилинен ошону азыр бүгүнкү күндө жаңылатып, эки элдин достугу мындан ары дагы жакындашына көмөк көрсөтүп жатабыз. Схемалары эки тараптуу паритеттик негизде Өзбек тарап менен биздин тараптагы фирма аркылуу чечилди. Паритет негизде 4 каттам болот. Ал жактан 2, бул жактан 2 болуп. Башка облустарда да эгерде баягы рентабелдүү болуп бизден ошол жака сунуштар, талаптар керек боло турган болсо, биз бүт баарын ачууга даярбыз азыркы мезгилде. Жазып койдум уже. Ош Наманган Касансай каттамы аркылуу сапарга чыккандар чек ара бекеттеринде да көпкө кармалбайт. Анткени алар үчүн жашыл коридор иштейт. Бул жерден чыгып, мына бажыдан Безечүтө өтүп, эмелер каттамда туура Наманганга барат. Наманган автобекет коммунке кирип, ошол жерден чыгып анан Касансай менен ушинтип эме жүрөт. Бул айланып баргандан көрө мындайынан барат. Эгер Алабуканын элине, мына Чаткал элине дагы ыңгайлуу болуп калды. Алга да ыңгайлуу. Андан сырткары мына биздин Өзбекстандын ушу Наманган областына аябай ыңгайлуу болуп атат. Өзбек-кыргыз каттамына. Биринчи машина толуп калды. Экинчи машина жарым адам болду. Буюрса бүгүн канча адам болсо баарын кетиребиз. Жол акысы эмеге 450 сом болуп чечилди. Касансайга, Наманганга 320 сом. Ош Наманган Касансай каттамын жандантуунун максаты эки элдин достук алакасын дагы да бекемдөө жана туризмди өнүктүрүү. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ала Тоо 24, Ош.